Саламатсыздарбы агайын? Мына баягы биз какшап аткан Манас проспектisi менен Айтмат проспектисинин ортосундагы жөөткөлдө мына темир жол көпүрөсүнүн алдындагы мына мында кайра жайында жазат эле, кайра мына мынтип бузуп жазып атышат. Буну канча акча кетти? Кайран убакыт, кайран акча. Ушул жерден проспекти бирден бир проспекти деген жайыбыз ушулда жазып атканыбыз. Күлкүм келет, ыйлагым келет. Мынакей көрсөтүп коеюн. Көрсөткөндөн да уяласың. Жумшалиев Айбек мырза, карасаң боло, мына сапатты карасаң боло. Саламатсыздарбы, замандаш. Мына башындагы кадрды көрдүңөр азыркы. Мен темамды тырмакчанын ичинде коюп атам, кыйраган Бишкек деп. Баары эле кыйрап калган жок. Бирок мына ичин күйөт экен, бир жолу карабайсыңбы, жайында оңдогон, мына азыркы кадрдан көрүп атканыңар. Жайында жазаганда, жайында эмес, сентябрь айында бүттү, жайлата жазады. Эми ошол президент өткөн жолу эми ушул. Чоң проспекти. Ушуга ушундай мамиле жасап атканда эми канча акча кетти? Мындай кыйроолор канча болуп атат? Акчага, мамлекеттин акчасы, элдин акчасы, казына, коррупция, мына мындай коррупция жүрүп атат. Сапасыз. Ошол кишилерди жоопко тартыш керек да. Биринчи, сапасыз жасаган душмандык. Акча кетип атат миллиондогон. Анан эми мынау шаардын жакшы дейли, мынау акырчы киргичин арылгансып баратат. Бирок ушундай сапатсыз да жазалган, былтыр мурдагы жылы, аркы жылы жазылган көчөлөр кайра тамтыгы чыгып атат. Муну сапатты биринчи орунга коюш керек да, сапатты. Анан эми мына автобустар жөнүндө айткым келет. Жап-жаңы сонун автобустар келди, комфортный деп коелу. Кытайдан алып келишти. Эми ушул шалдырай баштады. Мен автобус менен жүрөм өзү. Ушул кайдан тапкан мына айдоочу шофёрлорду? Бүт үйрөнчүк шофёрлор көбү. Ушунчалык жулкунтуп машинени, машина айдап жүргөн кишимин мен. Барып айтам, жигит акырын мындай плавный орусча айтканда. Машинени айдаган жаңы үйрөнчүксүң сен. Булкуп, сулкуп талкалап атат машинаны. Ушуну мер көзөмөлдөйбү? Транспорт башкармалыгы деген бар. Байланышта мер көзөмөлдөш керек да муну. Келип атат, миллиондогон акчаларга келип атат. Президент алып келип атат да сырттан. Президент, биринчи президент ошон сүйлөшүп аткан. Инвестиция тартып аткан, сырттан алып келип аткан. Анын баары бекер келип аткан жок да. Грант менен келбейт булар. Акча, миллиондогон акчалар Кытайдан. Карызга отуруп атабыз. Эми буяктан чекесинен талкалана баштады. Бир жылга жетпей автобустар. Жөнөкөй кишилер келатып айтып атат мага. Мына эмне деген айдоочулар мына? Шофёрлор бул. Каяктан тапкан буларды? Машиналар талкалана баштады. Биз талкалоого уста элбиз өзү. Курганга эмес, талкалоого. Анан эми эртең менен келатсам, мына басам шаарды кыдырам да. Мына Кожомкул спорт сарайынын маңдайындагы Арзуу деген бир кезде уйгур улутундагы жанагы тамак жасай турган ашпозчулар куруп алган, үргүлчү куруп алган. Ошол бузулганына сүйүндүм. Мындай биринчиден мыйзамсыз курулуштар толтура Бишкекте. Жамаачы кылып кайран шаарды бир кезде койгон шаарды. Бүт ит кылганда. Өз билем деп акча жеңичинен акча беришип, шаарды кыдырсаң, ушундай алачыктай баягы сонун имараттардын алдына жамаган көп мыйзамсыз толтура бүт шаарды басып кеткен мындай тол. Ушунун баарын тазалап атканда мен сүйүндүм. Муну жанагы Орунтаев деген жигит жасап атабы, же мэрия жасап атабы, ким жасаса рахмат, алкыш. Тазалаш керек, мыйзамсыз. Мына коррупция дегенде тамыр ошол жакта жатат. Бүт жеңичинен акча беришип, анан куруп алган каалагандай. Тетиги 12-чи кичи райондо толтура, Асанбайда толтура мен аралап жүргөн. Мындай жапайчылыктан кутулуш керек тезинен. Эң туура болуп атат бул. Анан эми мына мындай сындарды айтып атабыз. Мен сынды эмне үчүн айтам? Тазалык жөнүндө. Келгиле, мени кабинетимди көргүлө.
үйüm 3 комнат квартирам бар, көргүлө, мен өзүм тазалайм. Талаға чыккан мына түштүк дарбазасындагы Дайрасанов паркыны, Сейил багынын төрүн пакет алып күндө тазалап кетем мен барып. Мен жазаган кишимин, ошону аткарган үчүн анан сүйлөп атам. Ошол өзүмө тиешелүү, өзүмдүн карамагымдагы аймакты тазалап кетем күндө. Ал эмес үйдүн айланасын тазалайм, жанагы чоң корпустардын айланасын, жашап аткан жерди. Кыргыз эмне болуп калгансың? Ата-бабаң ким эле, кандай таза, табият менен гармониялуу, эр-шаркак жашаган элдин тукуму ушунчалык кайдыгер болуп калды. Кайдыгерде көчө нарынга мен сөөк коюуга барып келдим, bir кудам өтүп кетип. Жолдо муну губернатор деген, аким деген карайбы? Жанагы карын күрдүн ичинде Бейше булак деген bir ажайып кол менен жасап койгондой bir сонун кокту бар. Ошол чоң трассага кошулуп турат. Ошол жерде ажаатканага башпак албайсың, бул мал да мындай кылбайт да, орой айтканда. Тим эле тиги адамдын кыгы сыртына чыгып кеткен. Ар жагын орой айткым келбей атат. Тебелеп, мал да жасабайт да муну. Ошол жердеги акыр чикирдин көптүгүн эл өтүп атат, кайра таштап атат кайран кыргыз. Мына президент Садыр Жапаров бөлтүн башында ушу ажааткана маселесин өзү курдурдум деп өзү үлгү көрсөттү эле да. Көлдүн деле айланасына барсаң кебетеси ошондой. Аким эмне кылат ал жерде? Айыл өкмөтү эмне кылат булар? Эл өзү менен өзү окут. Элиң да кайдыгер болуп калган, таштайт. Ушуга жеттик да, биз ушундай болбошубуз керек эле. Туугандар, мындай bir жакшыраак ойлонуп, алдыга кетип, президент кандай чуркап жүрөт, мен аны айтсам эле анан пактокор деп чыгасыңар. Бер жагың өзүң адам катары, пенде катары, жаран катары ойлонбойсуңарбы? Мына мэр какшап атабыз. Мына автобусуңардын жарымы уже, мындай айтканда, орусча айтканда, уже качается, чалдырай баштады. Бүт айдоочуну кандай? Бар да толтурап, профессионалдуу айдоочулар, шоферлор бар. Конкурс жол менен албайсыңарбы? Кайран акчалар биртикеден кийин ал машиналар жүрбөй калат. Тетиктери кымбат алмаштыра турган. Мен ушундай жаным күйгөндөн айтып атам мунун баарын. Өзүбүз адам болбой, туугандар, Айтматов айткандай, күн сайын адам болуу. Ошону айтайын дедим. Аманчылык болсун, эми bir карасак жакшы болот эле да. Карасак. Тияк биябызды карасак, өзүбүз эмне кылып атабыз? Жолдун баары жакшы. Мына мен боомдон бери келаткандагы жолдун баары баягы видео наблюдение, орусча айтканда, видео кароодо экен. Жакшы, жердин баарын ушундай коюш керек. Мына Бишкектин көчөлөрүнүн баарына видеолорду коюш керек эле, көзөмөлдү күчөтүш керек. Жанагы тазалыкка да каршы ошондой коюш керек. Антпесе шаар аткана. Көчө президенттен угуп калдым, мына үйлөрдү, бийик кабаттуу үйлөрдү салуу жөнүндө. Мына ылдый жака, тетик объездной жолдун, сырттагы жолдун айланасын ар жагына бассаң, ошо кичи райондор айланайын, жүрөгүң айланат. Илгери Бакиевдин, Үсен Сыдыковдун ушунда келе бергиле, жерди беребиз деп кашасын чыгарган да. Адамдардын убалы деген болобу. Биринчиден өзүнүн киндик тамган жерин таштап келди. А жерде вакуум болду. Башкулуттар кирип атат башка жактан. Бүт көрдүңбү? Азгырык саясат, калп саясатына айланып эмне болуп калдык. Ошол үйлөрдү аралап бассаң, адам жашай турган акыбалда эмес да. Ушунчалык жол маселеси айрыкча, үйлөрдүн кейпи. Мына самолет, вертолет менен bir Бишкекти аралап көрсө таң көрү. Мен ушу үстүнөн карап bir өткөмдө bir самолет айланып калып, мен ошко учуп атканда, ушуну айланып калды. Кудай жалгап, жөөдө кыдырам ошолорду. Адам жашай турган большой деревня деп айтат экен бизди сырттан. Чоң кыштак, шаар. Шпалдасы чыкканда, тети четтеги, айрыкча мына төмөн жактагы. Мына бир кездеги бузуку саясатчыларыбыздын айынан кайран Бишкек кала тамтыракай чыкканда. Ошону оңдоюн деген далалат болуп аткандан колдоп, эл өсүп, ошолордун баарын бузуш керек, дагы акчаны салып, жанагы кабат-кабат үйлөр менен кутулбаса, ал Бишкек оңолбойт мындай көбөйтесин. Аманчылык болсун.